Мына 2011-жылы Манас мыйзамы кабыл алынганда, ошондон бери эмне иш кылды? 8 жыл өтүптүр, эчтеке кыймыл болгон жок. Ал күнү эсимде филармонияда салтанаттуу өткөн ошол иш-чарачы. Ооба да, андан бери канча жыл өтүп кетти да. Арбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер ким макул көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Манас кылымдарды карытып келген. Манас деген уран менен кыргыз тирүү болсок бир дөңдө, өлү болсок бир ойдо деп келген. Кайсы убакта болбосун кыргыз тааруудай чачылып, тоокчо терилген мезгилде да Манасын унуткан эмес. Азыр болсо Манаска мамиле кандай? Тилекке каршы бүгүнкү күнү Манаска мамиле анчейин болбой атат да. Анын бирден бир көрсөткүчү мына былтыр 1 жыл мурун баарыбыз толкудук эле, мына Манас арагы деп. 1 жыл мурун чыкты эле Манас, Аккула, да кайсы? Бакай деген арактар чыкты эле да. Ушул Манастын жеринде, Манас мыйзамы кабыл алынган өлкөдө мына ушундай баалуулуктар, ушундай ичимдикке аты коюлуп жатканын биз кандай түшүнсөк болот? Ооба да, Манас атабыздын ысымы корголбой, кордолуп атканына азыр талкуулаа турганга биздин конокторубуз келген. Анда болсо коноктор менен учурашып алсак. Арбаңыздар, кош келиңиздер. Бар болуңар. Дайым кем болбоңуздар. Ушу Манас атабыздын куттуу жеринде Манас ыры жаңырып турсун. Анда эмесе ушу биздин студияга келген биздин коноктор менен тааныштырып өтсөк, Мөңгү коомунун жетекчиси Рүстөм Кабылбеков, жана ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Рыскел Лимонбеков, филология илимдеринин доктору белгилүү манасчы Таланталы Бакчиев, жана ошондой эле дагы бир манасчыбыз Замир Баялиев, жана философия илимдеринин кандидаты Гүлзат Алиева, ошондой эле Маданият министрлигинин маалымат жана коммуникация департаментинин жетектөөчү адиси Бакыт Акчолтоев келген. Кош келипсиздер. Рахмат. Кош келиңиздер. А дегенде соолду сизге берсек, Рыскел ага. Мына 2011-жылы Манас мыйзамы кабыл алынган. Манас мыйзамы кабыл алынганда баарыбыз сүйүнгөнбүз. Бирок ошондон бери 8 жыл өтүптүр. Бирок Манас мыйзамы иштеген жок. Мына өзүңөр көргөндөй Манас деген, Бакай деген, Аккула деген арактар чыгып атат. А бул эмне мыйзам чыгып эле кала береби? Муну кандай түшүнсөк болот? Рахмат. Биринчиден сиздерди ошол Манасқа болгон мамиле деп берүүнү уюштуруп жатканыңарга, анан бизди чакырганыңарга, буну түз эфирден алып ушу деги эле эфирден берип атканыңарга мен ыраазычылык билдирем. Анан сен айтып кеттиң, биринчи мыйзамдан баштадың, чыйкандан баштабай. Туура. Мыйзам 2011-жылдын 28-июнда кабыл алынган. Ошол кездеги жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков тарабынан токтом токулуп, президент Роза Отунбаеванын колу менен мыйзам чыккан экен. Андан кийин ушул мыйзамды аткаруу алкагында өкмөт өзүнүн токтомун чыгарган. Өмүрбек Токтогулович Бабанов 2012-жылдын 31-январында. Бул токтомдо 2012-жылдан 2017-жылдарга мезгилге карата улуттук программа иштелип чыккан. Улуттук программа иштелип чыгып, бул жерде бардыгы так жазылган, каражат жагы да караштырылган. Бирок мен азыр ушул жака келерде алып, анан анча-мынча маалымат алдым. Аткарылбас токтом көп, акылмандар тигиден көп дегенде, бул токтомдордун дээрлик көбү аткарылбаптыр. Мына азыр манасчылар менен дагы сүйлөшүп отурсам, кайсы аткарылды десем, аткарылбаптыр. Анан кийин ушу Манас эпос жөнүндө мыйзам чыгарыштын канчалык кажети бар эле? Манасты сен жана өзүң алып кетпедиңби? Биз коргогонго эмес, кордогонго уруксат берип атабыз. Биз мактаганга эмес, мазактаганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Кептин бар ушуда. Сиз көтөрүп чыккан маселени мен былтыр жогорку кеңеште көтөргөм. Ошо Манас эпосу жөнүндө мыйзамды өкмөт эмнеге чейин өзүңөр көзөмөлгө албай жатасыңар? Эмне үчүн арактын аты Манас, коньяктын аты Семетей Сейтек. Тамекинин аты парламент, тамекинин аты президент. Бул эмне деген мамлекет анда? Манаска болгон мамилени мына бүгүнкү жолугушуудан карагыла. Бүгүн ушул Манаска болгон мамиледен келген адамдардын сапатынан эмне билсек болот? Манасчылар келди. Булар коргоочулар. Кана Маданият министри, өкмөттүн өкүлдөрү гана. Токтомду ошолор көзөмөлдөйт да. Жоопкерчиликтүү ким болуш керек? Мисалы, биз 4-5 жолу эфир уюштурдук ушул жерден. Бирок ошол эле жогорку кеңеште эле, өкмөттө эле, же болбосо Маданият министрлиги эч ким көңүл бөлгөн жок. Анан айла жок, кайра дагы айтып атабыз. Анткени сиздин көтөрүп чыккан маселени биз укканбыз, сиз айтып чыккансыз парламентте. Бирок андан башка эч кеп болгон жок. Эми ким жоопкерчиликтүү буга?
туура ар бир нерсенин өзүнүн жооптуу адамы болот. Бул өкмөт жоопкерчилиги. Анткени өкмөт өзүнүн токтомун өздөрү аткарбай атса, манас болгон мамилеге ушундай мамиле кылатса, манаска мамлекеттик мамиле болгондо гана биз айта алабыз. Бул биз өзүбүздүн урпактар манастын алдындагы атуулдук парзыбызды, атуулдук карызыбызды аткарып баштадык деп сыймыктансак болот. Бирок бизде манас болгон мамилени ушундан көрсөң болот да. Манас деп академияны түздүк. Агана. Манас деген институт бар. Агана. Манас деген бөлүм бар. Агана ошолор жетекчилер отуруп анан ушул жерде мага эл өкүлүн айтыш керек эле да, урматтуу депутат, сиз бюджетти карап атканда мунуларды киргизип бер деп. Ыйлабаган балага эмчек кайда дегенде мен азыр силерден угуп атам. Бирок мен буну ушуну ошолордон угушум керек болчу да. Буну манасчылар айтпаш керек да. Манасчылар манасты даңазалайт. А манасты Элпасы өркүндөтүү неме үчүн ал өкмөт өзү иш алып барыш керек да. Жогорку кеңеш өзүнүн функционалдык милдетине караша бул мыйзамдарды чыгарат. Бул башкаруу органы, аткаруу органы өкмөт. Өкмөт мына ушул акчаларды бөлдү. Мына мисалы ошо Өмүрбек Токтолович Бабановдун токтомунда айтат да, Кыргыз Республикасынын Маданият туризм министрлиги, Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги, Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик кызматы, өкмөткө караштуу кинематография агенттиги, дене тарбия, мамлекеттик каттоо кызматы жыл сайын бюджетти түзүүдө иш чаралар планын жүзөгө ашырууга каражат караштырсын дейт. Будан башка эмне керек бар? Мына ушуну эле көзөмөлдөп койсо болот эле да. Мына эми буну жыл сайын бюджет кабыл алганда айтыш керек болуптур. Буга алдыңар деп. Анан мен ошо караштырылган ошо 5 жылдык программаны көрдүм да. 5 жылдык программада мына азыр таланттуу менен займерден сурап атам да. Мына жерде эң эле көп акча жаш манасчылар жана дастанчыларды студия мектептерин уюштуруу дейт. Мен мындай көргөн эмесмин. Булардан сурасам, булар деле биринчи жолу атабыз дейт. Жогорку окуу жайларында, орто окуу жайларында мектептер үчүн манас изилдөө окуу программасы киргизүү 2 миллион сом каралган дейт. Мындайча айтканда болгону бир 10 миллион сом акча каралыптыр. Ай биз кече улуттук көчмөндөр оюнуна уялбай эле 50 миллион, 100 миллион сом акчаны жок кылбадыкпы? Ошол улуттук көчмөндөр оюну ушу Манастан дагы улуубу? Ошол көчмөндөр оюндагы ордо Манаска таянып ошол Манас эпостон чыккан да. Мына мамиле. Маданият министрлигинин өкүлү Бакыт мырзадан сурайлык да, ушул боюнча кабарыңыз барбы? Улуттук баалуулуктарды Маданият министрлиги коргойбу? Улуттук баалуулуктарды Маданият министрлиги коргойт жана колдоп келатат. Акыркы учурда көп эле иш чараларды байкап жатсаңыздар керек. Бардык жакта манас айтуу менен башталып атат азыр. Бул дагы кандай десем, манаска болгон ыйык мамиле деп түшүнсө болот. Анткени азыр карап көрсөңүздөр өзүңүздөр мына көчмөндөр оюндарында дагы 3 күн тынбай манас айтылды. Ал жагы бар, ал нерсе бар, ал кайсыбир коомдук фонддордун же балки манасчылардын өзүлөрүнүн демилгеси менен болуп жаткан иштер болуп жатат. Ооба, Маданият министрлиги дагы ал жакта бар. Бирок мына ушундай терс көрүнүштөр манаска карата мамиле болуп калганда өткөн 1 жыл мурунку көрсөтүүдө сиздерден атайын өкүл келген. Биз караштырабыз, ошондо эфирден айткан болчу да, биз карайбыз бул маселени, биз сунуш жазабыз, биз мына эми карайбыз, мына эми кылган атабыз деген баягы сөз берүү менен кеткен болчу да. Андан кийин ошол эмне болду экен да, ошону сурап жатабыз да. Ошол боюнча иш болду экен да. Чын эле барып ошол Кристалл деген заводдон чыгат экен. Ошол арак мына Жибек Жол Советскийдин кесилишинде Кристалл заводунан чыгат экен. Бирок Манас деген арак, Бакай деген. Бакай, Манас, Аккула деген арак. Үч жерден чыгат экен. Бирок ошол жерге барып жеринен көрүп биз тартып келгенбиз. Атай материал жазаганбыз. 4-5 буга чейин КТРден 4-5 жолу кеткен. Бирок министрликтен убада беришкен, барабыз, көрөбүз, анан аракет кылабыз деген. Муну жаптырганга деген. Бирок ошол бардыңарбы чындап эле? Чынын айтсам бул жөнүндө маалыматым жок экен, бирок мен бүгүнкү эфирден кийин бул менен өзүм балаң Менче мындай болот атат. Келген сайын, эфирге келген сайын эле сөз мындан кийин дей бергенде. Министр Маданият министрлигинде болобу же өкмөттөбү, балким кызмат ордулары алмашып, ошондон улам баягы улам жаңы келген киши ага колу тийбей же болбосо аны менен иши болбой, ушундай болуп эле колдон колго эле кайдыгерлик болуп атат да бул жерденчи. Рүстөм аба, айтсаңыз, ушул маалымат сизде барбы? Ушу Манас арагы чыкканды уктуңуз беле? Ошондо сиздин биринчи азыр уктуңузбу? Ушундук арак койбойт. Мындай ушундай арак ичет экен. Бар, бул биз ошол жана жеринен дүкөндөн барып, ошол жерде дүңүнөн сатылат экен.
Мындай Мындай өзүнчө экен да да, сатылат кийин. канчалык кооздоп жазам дегенде балаңдын чекесине манас деп жазып койгондой болуп көрүнөт экен да, могучу. Ушундай мындай кадырлап эле айта алып, бирок бул жарабайт анда баланын чекесине эч ким манас деп баса албайт, себептен алар манас эмеспиз баарыбыз биз. Ал бир жагылган биздин бир улуу дөөлөтүбүз. Менимче Мисалы үчүн биз Манаска буга чейинкиликке айыптабайлы. Манас толук тааныбай туруп, Манас жөнүндө айтып азыр почти буга өтүп кетти. Бирок ошондой мына силердин жыйыныңарга рахмат, ушул жерден башталды окшойт да. Манасты биринчи таанып албайлы бул кийим өзү. Эмнеге таанытпай атабыз? Кандай мына Эмнеге таанытпай атабыз анда? Эмне тоскоол болуп атат? Тааныталы деп манас айтсак деле тааныбай атышпайт. Жакшы манас айтат экенсиң, эмне деп айттың деп атпайт. Каржылабай жатат. Муну мамлекет каржылагандан тышкары ар бир кыргызмын деген атол өзү каржылаш керек да келип дагы. Мындай дос. Манас бул биздин тул чокубуз. Биздин эле эмес. Дүйнөнүн тул чокусу деп ойлойм. Себеп бир элдин интеллектуалдык деңгээли анын поэзиясынан, музыкасынан, көркөм өнөрүнөн чыгыйт экен да. Ошонун ичинде эң башында поэзия турган болсо, поэзияда тармакташып кеткен бир нече болуп, эпос, легенда, миф тиги болуп. Бирок сменин башында эпос турат экен да. Анан дүйнөгө ошондой эл тартуулаган эл бул эл. Дүйнөлүк өнүгүүнүн авангард ошонун урук дөөлөтүнүн казынасына манастай болгон эпосту тартуу алган эл адамзат цивилизациясынын өнүгүүсүнүн алдында болууга укуктуу да укуктуу эмес, милдеттүү деп айткандар бар, кээ бирлер айтат, милдеттүү деп айтты. Ушул нерселерди жеткизсек, мен анда бул Манас деген жүрүш жалпы элдик түшүнүк болуш керек да. Манас болуш керек да. Ооба, ошондой бийик улуу сөздөр айтылып атат, бирок чындыгында реалдуу жашоого келгенде бизде кандай болуп жатат? Ошо элге жетпей атат же түшүнбөй атат. Мына манасчылар өз сиздер мына да, Манас Бүгүн жакшы неме, коду мен айтып кетем код. Бүгүн жакшы неме чогулупсуңар да сиз. Могу жерде кадырлуу кишилер отурат, баары тең Манас дегенде ушу көңүл түз. Мына Рыскелдин менен биринчи жолу отуруп сүйлөшүп атам да. Мынакей мунун да ою ушул туурабы? Ушу Манасты көтөрөлүчү жөн эле. Даже монтип бир жыйын кылып, ушул жерден деле кайрылалы келген. Айланан деп Манаска ар бирибиз бир сомдон болсо да Манасты көтөрүп турган. Манас да бул. Бул биздин эң бийик жерибиз да. Анан эң бийик жерин коргош керек да, анан кийин жүрө бербей. Мисалы үчүн сентирдеги Манасты деген айланан эң чоң эстелик салыныш керек. Себеп дегенде мунун дөөлөтү ошончолук да. Ошого жараша эстелик туруш керек да. Көп нерсе бар. Бирок ошонун Манастай мамиле кылыш керек. ишке аша турган нерсе. Булар иштеш керек. Иштебесин деген жок. Ошондон тышкары эл кол кабыш кылыш керек да Манаста. Мунун баарын жок кылыш керек, бул өкмөт иши болуш керек. Келиңиз. мындай кыска жана нуска сүйлөнүч маселе деген коюлду. Канткенде биз коргойбуз, канткенде жанагындай арак же болбосо ичимдиктер чыкпаш керек. Менин оюмча бул Манас деген маданият министрлигинин эле карамагындагы дүнүйө же көрүнүш болбош керек. Бул жалпы улуттук, жалпы өкмөттүн, жалпы бийлик муну көзөмөлгө алыш керек. Эмне үчүн маданият министрлиги бар деген ушундай арак чыгып атыптыр деп ал тескериш керек. Бул үчүн деген ички иштер министрлиги бар. Булар убада беришкен да. Коопсуздук комитети бар. Жоопкерчилиги ушул жакта. Жок, ооба да. Улуттук коопсуздук комитетке деген ушу маданият министрлигиден силер кайрылышыңар керек. Ички иштер министрлигине силер кайрылышыңар керек. Ушуну деген көзөмөлгө салып, ушуну деген иреттеп бергиле деп. Себеби мыйзам турат. Мыйзамга каршы чыгып атат. Мыйзам керек болсо аткарылбай атат деп силер деген өзүңөр деген расмий кат менен кайрылышыңар. Сиз Манас мыйзамын жазгандардын бирисиз, Ооба. Ошонун ичинде ушу Манасты коргоо боюнча кандай пункттар кирди эле? Эми пункт бар. Мынакей экинчи жана төртүнчү беренеде деген жазылып турат. Манаска деген бул мынакей мен дагы окуп коеюнчу. Мына Манас эпосунун үчилтигинин укуктук статусун бекемдөө деп атат. Андан кийин төртүнчү беренеде мамлекет төмөндөгү чараларды кабыл алат деп туруп, ошол жерге мына Манасчылардын чыгармачылыгын аткаруунун чеберчилигин өнүктүрүү, Манас эпосунун үчилтигине илимий изилдөөнү уюштуруу, Манас үчилтигинин тексттерин жана анын ар түрдүү калган бардык бөлүктөрүн бурмалоодон, жок кылуудан, өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн, тарыхый контексттен алып салуудан коргоону камсыз кылуу дейт. Мыйзам деген иштеп атат демек, ушундай болуп атат. А мыйзамды деген бул
президент кол коюп атат, жогорку кеңеш кабыл алып атат. Эми ушул болуп атпайбы? 11-жылдан бери бул эле эмес мынакей. Мына мындай болуп атат да. Биз 5 жылдык программа, буга да менин катышым бар. Бул программага. Манастын элинде Манас өзү корголуп атпайбы? Мисалы үчүн жанагы Манасты сөккөндөр чыкты. Былтыр деле, быйыл деле. Ошого деле эмне? Ошолорду көзөмөлдөбөйбү? Сөгүп атат. Мен ошону Атасын айтып сөгүп атам. Ошону айтып атам. Ошон үчүн өкмөт көзөмөлдөш керек. Жок, мыйзам кабыл алынып турбайбы? Манас Бул мыйзамда жазалаш керек андай. макул, бул мыйзамда чийкирээк керек болсочу, ачыгын айталы. Мыйзам чийкирээк ошол себептен азыр кайрадан топ түзүлүп деген ушул мыйзамды кайра иштеп чыгуу же болбосо жаңы мыйзам түзүү боюнча иш жүргүзүлүп атат. Манас дегенде де кыргыз деген атты нипик асайымыз болуш керек да. Уланталы жакшы айттың да. Мен ойлойм да, бул кеп мыйзамда эмес го дейм. Мыйзам чийки эмес, ушу Манастын урпактары өзүбүз чийкибиз го дейм. Биздин аткарылган иштерибиз чийки болуп атат да. Ошо чийки баштар анан кийин Манасты мазактап арагын атын коюп атпайбы? Мен азыр ушул жакка келатканда уктум да. Ошол заводдун ээси менин кесиптешим экен. Мен эртең барып айтам, ey, балекет болсо да ушуну токтотчу. Мен эми аны азыр ачыктаганга так маалымат болбогондон айтып койсом, ал эртең мени сотко берет. Жок, сен анан мен ээси эмесмин, анын учуна деле бур болчу, мен арды түзүп бергем, анан иштетип аткан күйөө балам тигүү депчи. Бирок аны баары эле билет. Биз мамлекет Манаска мамиледен башташыбыз керек. Мамлекет мыйзамды чыгарды. Мыйзам аткарылбай жатат. Баардыгыбыз ушул жерде отуруп алып талкуулап атабыз да. Туура, маданият министрлиги эмес, мамлекеттин органдары бар. Баардык, жанагы бул айтып аткан башкы прокуратура, УКМК, ички иштер министрлиги, Кыргыз патент, мына ошолор берет да. Семетей менен Сейтеке мурдун эле берип коюптур. Бирок аны намыска чакырсак болот да биз. Ай, ушу Манастын урпактары биз мазактабайыкчы, башкалар мазактаса да, биз ушуга жол бербейикчи. Биз мыйзамынча коргошубуз керек Манасты. Эмне үчүн биз Манаска мыйзам жазышыбыз керек? Акмакпыз да. Бүткүл дүйнө тааныды, ЮНЕСКО тааныды. Анан биз мыйзам менен коргойбуз дегенде, Манас деген анда бир жанагы сейрек кездешүүчү, же болбосо жок болуп бараткан жаныбар болсо анда мыйзам чыгарсак болот. Манасты кыргыздар каны жаны менен коргош керек. Ал кыргыздын тарыхын, маданиятын, жерин, калкын Манас кантип коргосо, ар бир кыргыздын урпагы Манасты бүгүн ошентип коргош керек. Мына биз ушуну ойготушубуз керек. Биз чоңдорду баардыгын эми мына силер жаңы баштадыңар. Жакшы баштадыңар. Мага окшогон депутаттар буну эртең парламентте көтөрөйүк. Коомдук уюмчулар бияктан көтөрсүн. Анан айтып атпайбы жанагы маданият министрлигинин өкүлү улуттук көчмөндөр оюнда Манас айтылды депчи. 5 мүнөт. Маданий иш-чараларда айтылган Манас ал Манаска болгон мамиле эмес. Ал ошол жерге барган көпөстөргө болгон мамиле. Чоңдорго кошомат кылып Манас айтып атат. Анын кимге кереги бар? Манасты керек болсо чоңдор өздөрү айтыш керек. Бизде сааттап айткан салттуу манасчылар бар да, ошолор 3 күн, 7 күн Манас айтканда ким бар укту экен да, ошол маселе да. Бул ал 5 мүнөттүк ал концерттик номер гана болуп калып атат. Биз салттуу манасчылыкты дагы биз биякта мындай баалай албай атабыз да. Бир нерсени айткым келип атат. Сиздин сөзүңүздү улай эле. Манаска болгон мамиле байыркысында кандай болгон, кече кандай болгон, бүгүн кандай болуп атат, келечекте кандай болот деген маселелер туруп атат да. Байыркысында аябай ыйык туткан, бийик баалаган, ошондуктан Манас биздин руханий байлыгыбыздын туу чокусу болуп бүгүнкүгө жеткен. Ал эми мурда кандай кылган? Манас деп атабай керек болсо Айкөлдүн баянынан айтып бер, Баатырдын баянынан айтып бер деп. Тергеп. Жанагы үйдө ата энесин келин тергегенде жалпы эл да Манасты тергеген. Алгач ырчы деп атаган, кийин жомокчу деп атаган, анан барып Манасчы деп 20-жылдын так орто ченинде Хусейин Карасаевдин илими менен тагат алып калды. Эми ушул өңүттөн алып караганда Манасты аракка коймок түгүл, атын атабай тергеп, Айкөлдүн баянынан айтып бер, Баатырдын баянынан айтып бер, улуу жомоктон айтып бер дегенде. Уулуна атаган эмес. Эгер Манас деп атап кала турган болсо, кошумча бир атты кайра кошкон. Ажыбек же болбосо башка бир телебай тентек айтор бир атты койгондо көтөрө албай ооруп барасты, тиги атын алмаштырып, бул атын алмаштырып ошенткен. Эми анчалык деле зарылдыгы жок болчу балага ысымды ыйгаруу улуу. Ар бир элдин бир улуттук идеясы болот да. Биздики Манастан жет осуятсын кылабыз деп өтпөй калса биз көп улуттуу мамлекетте жашайт экенбиз да. Бирок башкача улуттук идея табышыбыз керек экен. Бирок Манас
ар бир кыргыз үчүн улуттук идея болуш керек экен да. Ошону болтура албай атабыз да. Болтурабыз, Кудай кааласа. Бул арак чыккандачы манасчылар силер биригип бир билдирүү жасадыңарбы? Кандай кабыл алдыңыздар? Силердин эфириңерде 1-2 жолу болдум ушул арак боюнча былтыркы жылдары. Ал сиз өзүңүз көрсөтүүгө чакырылган үчүн келип айтып аттыңыздар да, балким сиздер биригип бир күч болсоңуздар. Бул Рыскелди агай туура айтты манасчылар жөнүндө. Манасчылар деген манасты даңазалаган адамдар. Бунун үчүн өкмөт күрөш керек, бунун үчүн тиешелүү органдар күрөш керек. Бирөө чыгып калып бир манасчылар бир 10го жетпеген манасчы болсо, 14 манасчы болсо, жарым миллиондон бир манасчы чыгса, аны дагы бир интрига менен, бир тебленди менен басып салбаш керек да. Ошого деген мамлекет күрөш керек. Бул элдин ичинде турган манас, бүгүн деле элде манас жашайт. Манас жашабай калган жок. Алар мыйзамда жазылганын азыр укту болуш керек, укса. Укпас уккан жок. А бирок манас кыргыздын канында, сезимин тереңинде, жүрөгүндө жашап келет. Кыстырма айтып кетпейин, Манас атанын өлүп элге кызмат кылган жери бар да. Манас атанын касиети ушунчалык бийик. Тигимди талаш чабабыз деп калмактар. Бияктан 4000, тияктан 4000 чыга турган болуп Чымкент тараптан. Анан тиги немеге барып чоң кошой алганда бирөөдү кармап келгенде тууду кандай иштейт экен. Кудай бергенде Манас чап келиптир. Анан айтып акыркы сөз деген ошондой эле болчу экен. Акыркы сөз деп анан кийин Манас айтып алайын деп айтат. Душман да болсо. Бир күн болуп кетет, анан сурайт жанында деп бүтөбү. Десе бул түгөн булардын улуу дөөлөтү дейт. 2-3 ай айтып бериш мүмкүн дейт. Анан ушундай кишини өлтүрүп болобу дейт. Ай токтот. Сен касиеттүү киши турбайсың. Сендей касиетти тууган элди чабышка болбойт. Сүйлөшөлүк. Биздин кыз алып кеткен кызыбыз кыз төрөсө бизге келин кылып бересиңер, анан могу тийген жылкыны калың кылып алып кетем деп аттын башын кайрып кеткен экен. Манас атанын өлүп кызмат кылган жерлеринде ушунчалык бийик нерселер бар бизде. Адамдын акылы жетпей турган. Туура. Азыр айтып атпайбы, укук коргоо органдарына кайрылыш керек, бийликке кайрылыш керек, мамлекет коргош керек депчи. Мынакей ырыс менен дөөлөт сиздер күбөсүздөр. 2017-жылдын 7-апрелинде 3000ден ашуун исламисттер ооз калгыс сөздөр менен Манасты ашата сөгүшкөн болчу. Ошондо маселени көтөрүп биз чыкканбыз. Манасчылардын арасынан жалгыз гана дөөлөт ошону колдоп чыкты да. Өзүңүздөр көргөнсүздөр. Ошол мезгилден бери 2,5 жыл өттү. Биз ошо 3000ден ашуун скриншотту ГКНБга да алып барып бердик, экс-президентке да алып барып бердик, азыркы президентке да алып барып бердик, өкмөт башчыларына алып барып бердик, спикерге алып барып бердик. 2,5 жыл өттү, эч кандай реакцияны көргөн жокпуз. Манасты сөккөндөр бүгүнкү күнгө чейин эле сөгүп келе жатышат. Жооп беришкен жок. Дагы мүмкүн бекен? Мен бүгүн бул жигиттин ордуна Нуржигит Кадырбеков келер бекен деп ойлоп отурганмын да. Анткени Манаска болгон мамилени ошол жигит көрсөткөн болчу. Ошондо биз ырыс дөөлөт мен дагы бар демилге көтөрүп Чубак Жалилов менен Нуржигит Кадырбековду чакырганбыз. Ошо жана оозуна алы келбеген исламисттерди тыйып койгула. Сиздер кадыр барктуу инсансыздар, Манасты сөкпөсүн деп. Чубак Жалилов келбей койду. Нуржигит Кадырбеков келди дагы бул көрсөтүү менин кадырыма шек келтирчү көрсөтүү экен деп келип качып кетип калды. Бүгүн ошол киши Кыргыз Республикасынын маданият министринин орун басары болуп отурат да. Ал кишини мен Манасты даңазалап сүйлөгөнү кайлайбын. Тиги еврей антип айтты, бул араб минтип айтты деп эле баягы тапандыкка салып сүйлөп жүргөнүн угуп жүрөм да. Мындан эмнени көрүп турам? Мындан кайдыгерликти көрүп турам да. Кыргыздар айтат эмеспи? Башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадам дейт да. Мына бүгүнкү күндө мен өзүм бир нече кесиптин ээсимин, ошонун арасында геополитика боюнча да дарс окуган адаммын, окумуштуумун. Кытайлар келип ураныбызды казып көрүп атат. Дагы бирөөлөр келип дааратканага колдонуучу кагазга Тянь-Шань деп ат коюп көрүп атат, Ысык көл деп ат коюп көрүп атат, Аракка Манас деп Бакай деп ат коюп көрүп атат. Кыргыз эмне унчукпайт? Унчукпаган сайын улам-уламдары кете берет да. Ошону бери ооздуктачу. Мисалы үчүн жанагы бийлик органдарына кайрылдым, алар айтышат да, Манастын статусу кандай дейт. Ал эмне илимий адабий чыгарманын каарманыбы дейт, жанагы Жамиля сыяктуучу. Жамиляны сөгүп бергендей Манасты деле сөгүп берсе болот экен да. Ал Баатыр болсо эмне Жантай Баатырдайбы, Шабдан Баатырдайбы статусу дейт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө Манастын статусун тактап, анан Рыскелди агайга окшогон элге көрүнүп калган, оозунда кеби бар адамдар
мекенчил инсандар ушул маселени көтөрчү мезгил келди. Анткени бүгүнкү күнгө чейин эле бир уч эле адам тепкиде жүрөбүз. Калган кыргыз унчукпайт. Аларга манасты сөгүп аткан, это жөн эле орусча айтканда в порядке вещей болуп атат да. Сиз алган намыска тийдиңиз, эми биз унчугабыз. Жакшы айттыңыз. Биз эми унчугалы деп жүрөбүз. Бул негизи мыйзам жазылды дейли. Рахмат, Андан бери чыгып 8 жыл өттү. Аткарылган жок. Жанагындай жагымсыз жагдайлар болгондо эч кандай корголгон жок. Буга ким жооп бериш керек? Кимдир бирөө жооп бериш керек да. Кимдир? Биз бардыгыбыз тарых алдында биз бардыгыбыз жооп беребиз. Жок, эми ал сиз мындай образын айтып атасыз да, мындай айтканда. Бирок бир жерде айтып атасыз, мындай мыйзамды аткарбагандыгы үчүн өкмөт өзү гана жооп берет. Мындай да. Мыйзамды жогорку кеңеш жазат, президент бекитет, өкмөт аткарат. Президент менен парламент бул башкаруучу органдар. Каражаттын баардыгын ошол караштырат. Бөлөт иш-чараларды уюштурат, анан көзөмөлгө алат. Көзөмөлгө ала турган бизде баардык мамлекеттик органдар. Кептин баардыгы алардын манаска болгон мамилесинде болуп атат. Биз атургай мына мамлекеттик тилге, манастын тилине кече 30 жыл болду. 23. 30 жылдыгын майрамдадык. А бүгүн мамлекеттик тили, манастын тили деген макамы бар мамлекеттик тил өнүгүп кетти. Өнүккөн жок. Бардык нерсе мамлекет башчынын манаска болгон мамлекеттик тилге болгон мамилесинде. Эгер мамлекет башчы ушул манаска болгон мамилени колдонушубуз керек деп бир эки эле жолу айтып койсо, өкмөт өзгөчө программа иштеп чыкмак. Мына мен көп барам да, Таласка барганда биз бардыгыбыз Манастын күмбөзүнө барабыз. Биз Манастын күмбөзүнө барып зыярат кылып коебуз да, ошону биз манаска болгон мамиле дейбиз. Ошол жерде айлык алгандар 4000 сом айлык алат. 4000 сом айлыкты азыр пол жууган аял алат. 6000 алат. Мына мамиле. Мен Асылбек Шарипович спикер болуп турган кезде 5 миллион сом берип, баягы кароочокко чыга турган жолду салып берди. Президентибиз барып асфальт кылып берди. Бирок бул мамлекеттик деңгээлде мамиле эмес да. Биз мына окумуштуу тил менен айтты, макамын, статусун. Мамлекеттин эң жогорку бул манас болуш керек. Манас деген бул уран болуш керек. Мына уранды биздин жаштар, жаштар, манасчылар менен депутаттар, окумуштуулар, маданият министри коргойт да манасты. Манас деп биз бойгор арда дагы, тойгор арда да манас ата барбай колдосун дейбиз. Кайырчы болуп бүттүк го, манас атабыздын урпактарынан уяласы керек да. Сурай бересиңер, кача мага бирдеке бересиңер. Ким айтты деген ырчы келип, Айза молдо уюштурду. 7000 кыргыздын жаштары төбөлөнүп өлүп калыштады. Эки кесим этке. Манас деген арак чыгып атат, Бакай деген арак чыгып атат. Ошол кристалл заводдо баратыр. Токтот мунуңду. Биз ошол манас торпактарыбыз. Будан кийин чыгарба деп. Керек болсо баарын биз сатып алабыз. Мындан кийин чыгарба деп уят кыла турган адамдар чыкпай атпайбы? Бизде ошол жаштарыбыз баардыгы эле WhatsApp'тан кыйын, комментарий жазгандан кыйын. Мындай аракеттери жок болуп атпайбы? Эмне үчүн жана чоролор деген бир кыймыл бар. Кайсы бир ишканаларга карап туруп, силер кыргыздын намысына, кадыр баркына, ар намысына шек келтирсиңер, биздин мыйзамдарды бузуп атсыңар дейт. Бу жерде мыйзам турат. Жок дегенде ошолду коргоп чыкпай атпайбы? Жалгыз аяк бак болбойт дегенде, сиз бияктан кыйкырасыз, мен тияктан кыйкырам. Бул ошол жана кыскырсал кайрылбаган жерим калган жок дейт. Булар болсо даңаз алып атат. Башкалар болсо мазактап атат. Мына мамиленин жоктугу ушул болот. Ошол үчүн мен ушул силердин бүгүнкү берүүңөр аркылуу Кыргыздын бардык жаштарына кайрыла турганда, келгиле. Биз жан дүйнөбүздө революция жасап, бир төңкөрүш жасайлы. Бул биз манасты кайра жаралтайык. Ошо манаска каршы иш кылгандардын баардыгы, арак чыгаргандардын баардыгы бул жана канчоронун кастыгындай эле, силер нескара менен алуу экен урпактарсыңар. Силер накты АБК көбөштүн балдарсыңар деп. Жаман айткандар. Мондай азыр технологиянын илимдин заманында WhatsApp, Facebook, Instagram дегендер бар да, ошол жактан чакырыктар таштайды. Биз өзүбүз эле мунун мыйзамы жок коргосок болот. Биз ошондо мамлекеттин дагы манас болгон мамилесин биз өзүбүздөн баштап өзгөртүп баштасак, мүмкүн мамлекетте дагы мындай чоң иш-чара болуп, анан биз ошол жанагы максатка жетебиз деген ой тилек да. Бүгүнкү мен үчүн бул капысынан телефон чалып, тамак таратка жерде чакырып калды, анан өлө чалганда айтты. Мен башкага барбасам да Манаска барышым керек. Рахмат сизге. Рыскелде Таланталы сиздер мына ошо Манасты даңазалап, Манас айтып, ар бир иш-чарада же залкар манасчылардын иш-чараларында эмгек кылып жүрөсүздөр. Бирок мына ушундай
баатырдын аты ичимдикке коюлуп жатат да. Ошо сиздердин ушундай иштеп белгилүү болуп, Манас айтып, элдин баары таанып турган заманда Манас деген арак чыгып, бекип калып, анан эртеңки күнү артыңыздардан келаткан муун силерди кечирбей, силердин убагыңарда чыккан турбайбы деген кине коюлат деп коркпойсуздарбы? Эми Жок, эртеңки муундун алдында дагы бир жоопкербиз да, бизчи. ооба, туура. Баардык кылган ишиңерди могул жууп кетип атат да. Силер канча аракет менен жүрөсүздөр да? Мисалычы. Туура. Бирок мен дагы да айтаар элем. Эмне үчүн Манасчы эле милдеттүү болуш керек? Эмне үчүн Манасчы эле коргош керек? Бул ооба, ал айтып атат, даңазылап атат. Ошол Манас менен жашап атат. Кээде кудурети жетпейт экен, кээде добушу үнү жетпейт экен. Калган эл эмне кылып атат? Ошол эле бийлик эмне кылып атат? Ошол эле ошол патентти берген, же болбосо лицензияны берген юстиция министрлиги эмне кылып отурат? Эмне үчүн ошого реакция мамиле кылбайт? Маселе ошондой болуп атат да. Мындайда Манаска келгенде сөзсүз манасчылар чыгыш керек. Бул биздин менчигибиз эмес да. Жалпы кыргыз элдики да. Мен эмнеге бул суроону Анда Манас деп эч ким ооз анбай эле койсун. Себеби силердин башыңыздарды бириктирген мамлекеттик бир уюм жок деп айтып келгенбиз да. Мына кечээ жакында институт түзүлдү. Бирок бүгүнкү күнү биз эмне үчүн ошол институттан эч кимди чакырган жокпуз. Академия кечиресиздер. Ошол бирок академиянын биз жумушун көргөн жокпуз да. Эмне болду? Түзүлдү. Бүгүнкү күнү алардын абалы кандай? Эч кандай бизде маалымат жок, кабар алган жокпуз. Ишке кириштиби ошол академиячы? Ошол себептен. Себеби балким ошол академия деле ушул миссияны аткарып улантып кетсе, балким аткарып кетсе болмоктур да. Манасчылардын башын бириктирип, ушул нерселердин баарын ошолор көтөрүп чыкса да жарашат эле да. Ал да мамлекет ачкан нерсе да. Эң жаман ыплас нерсе да Манасты бизнеске айлантып бараткандар бар да. Манасты жанагы сен эң туура айттың. Эң вышкин жогорку немени берип ташташ керек да. Манасты туура эмес айттым, камаш керек андай. Ушундай деңгээлде болуш керек да мунун кадыры. Манас болуш керек эң биринчи. Анан Кыргыз Республикасы болуш керек. Бул мына азыр силерге рахмат үчүн чогулттуңар могу жерге. Таланталар айтып атпайбы, эмне үчүн Манасты биз эле коргош керек деп. Чын эле, мисалы үчүн мен Манасчы эмесмин, бирок мен Манасты коргоп чыктым, аракет кылдым да. Мага кандай отношение болду да? Мени жумуштан алып коюшту. Анткени бир гана кайсы жумуштан алып сизди? Мен Арабаев атындагы университеттин Манастануу институтунда иштечү элем, Топчубек агайдын кол алдында. Анан баягы ызы чуу болуп, мен телевизорго чыгып айтып, сиздер алып барып ушинтпедиңиздер беле. Анан ошондон кийин Арабаев атында университеттин ректору айтыптыр, эми бул биздин университетке туура эмес имидж алып келет, муну акырын алдап-салдап кетирип койгула деп. Ошондон бери мен мамлекеттик университеттерге кыргыз тилдүү студенттерге сабак бере албай келем. Дагы жакшы англис тилинде билет экенмин. Азыр индустар менен пакистандыктарга сабак өтүп жүрөм. Бирок мен деген 100 жыл, 200 жыл жашабайм да. Мен ушу болуп турган убагымда болгон билимимди кыргыз балдарына Манас жөнүндө, кыргыздын тарыхы, философиясы жөнүндө айтып бергим келет. Бирок мени жакын жоготпой. Айтып бере албайм. Сиз эле экен ал Манастын айынан далай кордук көргөн. Кордук көрүп атабыз. Отургандардын анча-мынчасы көргөн. Көрүп атабыз. Көрүп атабыз. Манастануу сабагы окуу жайларга, мектеп жашындагы жана жогорку окуу жайларга дагы киргизилсин деген атайы программа кабыл алынган эле да. Ошол канчалык деңгээлде аткарылып жатат? Бул жерде канча окутуучу отурасыздар мына? Жогорку окуу жайларына Манас таануу сабагы кирген 60 саат менен 1 семестр, жарым жыл. Анан атайын орто окуу жайларына кирген, кесиптик. Ал эми мектепте болсо, ал сабак кыргыз адабиятынын алкагында өтөлөт да. Атайын өзүнчө Манас таануу сабагы жок. Аны эми какшап эле атабыз. Ал эле эмес, бала бакчаларга деле кирсин депчи. Чейте бала кезинен башташ керек экен да. Жок дегенде мында угузуу, көргөзүү иретинде, окуп берүү, оюн иретинде жайылса, киргизсе болмок да. Бирок бул боюнча керек болсо усулдукта иштеле элек, программада жок. Керек болсо ошол расмий кирген эмес да. Манас таануу сабагы же болсо Манас сабагы деп коебузбу. Бул албетте бүгүнкү күндү биздин трагедиябыз, биздин мамилебиз мына мыйзам турат. Мамиле өкмөттүн же болсо бийликтин мамилеси жок дейин десең, Манаска болгон мыйзам турат. Жок дейин десең, улуттук 5 жылдык программа турат.
Бирок ал 5 жылдык программанын деген бир 10-15% гана иштеди да. Ошол 12-жылдан 17-жылга чейинкиси. 5 жылдык болгону иштеп атат деген чыгарыш керек эле. Жыйынтык чыгарып, жыйынтык чыгарып. эч кандай жыйынтык чыгарбай дагы 5 жылга кылып коюптур да. Ооба. Мисалы мына жерде айтып атат да, ошо 5 жылдык планда айтыруучулук өнөр жагында Саякбай Каралаев атындагы президенттик сыйлыкты уюштур дейт. Бул аткарылган жок. Анан спорт немеси айтып атат, биз Манастын урпактарыбыз Манасияда, Олимпиада эмес, Манасияда деп аталган эр алалык мелдештер өткөрдүк. Мунун бири да аткарылган жок да. Биз ушулардын баардыгын көчмөндөр ушул ойлорду оюна көчүрүп Маданият министрлигинин өкүлүнө айтып берип атат. Сиздер эмне кылып атасыздар Манаска? Сөзүндү урап коеюн да. Ушул мыйзамды кабыл алып атканда сунуш келген ар бир жылдын 9-айында Манас күнү деп белгилесин. Бизде мына жакында Комуз күнүн кабыл алдык. Былтыр Калпак күнү дедик, эмдиги жылы Байпак күнү дейбиз. Анын канчалык макамы бар. Анан биз даже ошол 360 күндөн Манастын майрамы деп бир күндү өкмөттүн токтоо менен мейли мал майрамдала турган күн мындай кызыл күн болбосун. Бирок ошол Манасты даңазалай турган, Манаска бардыгыбызды бириктире турган бир күн болуш керек болчу да. Бул болгон жок. Ал күн барды. 4 декабрь деп жана ЮНЕСКОдан кабыл алган күн. Манасчылардын күнү деп. Манас күнү. Ал Манасчылардын күнүн былтыртан баштап Асан Жакшылыков Демилге көтөрүп келатат 17 сентябрь. Манас күнү. Бирок ал коомдук фонд тарабынан көтөрүлүп атпайбы? Ушунун бардыгы Будан тепкилей бербейт. мамиленин жоктугунан да. Эгер биз Өлөт, мен бир айта турган ойда, бул көптөн бери айтылып эле жүрөт, какшап эле келатабыз. Эмне үчүн ушул Манас боюнча, деги эле ушул улуттук баалуулуктар боюнча, материалдык эмес баалуулуктар боюнча дайыма коомчулук көтөрүп чыгат да. Дайыма коомчулук. Же коомдук уюмдар, фонддор, же бирикмелер, ошол эле Саякбай Манасчыбы, же Манас эл коому, же жана башка, же кыргыз жер, жана башка уюмдар. Же кайсы бир жөн эле бир топтор, же манасчылар алып чыгып козгоп, анан ушул бир программанын деңгээлине, мыйзамдын деңгээлине. Бул мыйзам деле 10-жылдагы, 9-жылдагы жанагы Кытай тарабынан ЮНЕСКОга кабыл алынбаганда Манас, анда бул мыйзамдагы кабыл алынбак эмес да. Ошондон улам биз 13-жылда каттап койдук да Кыргызстандын атынан. Эмне үчүн бул боюнча деген коомчулук дайыма көтөрүш керек маселени деп айтам да, мен таң калам. Эмне үчүн өкмөттө же президенттик аппаратта, же өкмөттүн аппаратында, же жогорку кеңештин аппаратында атайын Манас боюнча иштеген бир бөлүм жок. Мына Маданият министрлигине бир эле киши, бир эле штат иштейт. Ал дагы Манас эле боюнча эмес, жалпы маданияттуу материалдык эмес баалуулуктар боюнча иштейт да. Эмне үчүн атайын бир штат бою же болбосо бөлүмбү иштебейт да. Мен ошого таң калам. Негизи Маданият министрлигинде иштеш керек болбосо булар сунушташ керек да өкмөткө, президентке. Эмне иш кылып атасыздар сиздер? Эчтеке мындай жанатан бери ойлоп эчтеке болмак. Какшап эле айтып келатабыз. Мына бир Кыргызстанда бир 20га жетпеген манасчы бар экен. Ушул манасчыларга жок дегенде бир 10-уна же 5-ине деген стипендия бөлүп бергилечи. Өлгөн көз өткөнгө чейин мына 40тан баштап көз өткөнгө чейин атайын бир түбөлүктү деп коебузбу же турукту деп коебузбу стипендия бөлүп бергиле. Ошол стипендиянын же айлыктын жоктугунан деген манасчынын баары азыр таптакыр өзүнүн адистигине же кесибине же болбосо манасчылыкка таптакыр шайкеш келбеген кесиптерди иштеп жүрөт да. Манасчылыгын экинчи планга коюп атат. Ошол эле Кытайда 80ден ашык манасчыга айлык берет, стипендия берет экен. Якуттар болсо атайын мамлекет тарабынан 2 олонко айткан кишини тандап алып, биринин көзү өтүп кетсе кайра бирин толуктап $1000 ашык стипендия берет экен. Ал бул Рыскелди агай, мен сизге дагы бир сунушту киргизе элем. Бул скандинавиялык өлкөлөрдө калий алат деген бир кичинекей эпос бар. Ошону билбесе ошол өлкөлөрдө саясий карьера жасай албайт. Бизде деле ушундай мыйзам көтөрбөйлүкпү? Манасты билбеген киши Кыргызстанда мектептин директору боло албайт деген сыяктуу. Андан жогорку кызматтарга отура албайт дегендей. Билесизби? Канча сап билесиз? Мен жакшы деп ойломош керек, баягы жыгылсаң нардан жыгыл дегендей, биз эгер ушудан баштасак талапты, ушу Манастан айт, башканы коюп Манасты айт дейт да, башканы коюп Манасты айт дейт. Жана сиз айтпадыңызбы, башталат баары майдан, байкап айткан майдан, ал Райкан атабыздын айткан сөзү да. Бирок биз ушу Манастын макамын көтөрүш үчүн Манасты бардык, айтып атпайбы булар, бир дагы штат менен иштейт депчи. Ушу кантип болсун, ушул мамилеби?
Бул мамлекеттик деңгээлдеги мамиле эмес да Манас курган. Анан манасчыларга Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисттери наам берет. Булар артист эмес да, рол аткарган жок да. Он манасчы, а эмне үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген дарыгери бар, эмгек сіңірген курулушчусу, эмгек сіңірген азыр ойлоп табуучусу деген да бул куткаруучусу дейт. Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген манасчысы, Кыргыз Республикасынын эл манасчысы болобу? дегенде азыр ошо биз көтөрүп атабыз да бул эмени. Жок, буну мен көтөргөн кезде ошол нерселер каршы чыкпайт. Маселен бизде 28 неме бар, эмгек сіңірген. Көптөн бери эле каралып атат, бирок бул Жок, маселе чечилбей атат. ошол агай, бул деген көптөн бери эле Чечилбей карап атабыз жылдан бери эле эле. какшы айтып келе жатабыз. 14-жылы атайын жогорку кеңешке катта жолдогонбуз. Саякбай Манас коомдук фонду тарабынан. Муну деген эгерде ошондо кабыл албай, же болбосо ыргылжың болсо жогорку кеңештечи, ошондо биз деле алып барыңызчы. Биз эле бир амбразура болуп берели. Кыйтырып айтып берели, түшүндүрүп берели. Бакыт мырза. Сен манасчы деген артист эмес чын эле. Бул сейрек кездешүүчү, дүйнөдө сейрек кездешүүчү руханий өнөр. Ана мына жана айтып кетпейди. Мына өкмөттүн Союздуу болсун деп чыкканда бир кезде Адака Мадумаров айткан. Андай дүйнөдө жок турбай деп. Бай Манас деген дүйнөдө жок да, ошон үчүн Бириле бизде болосу анан кийин дүйнөдө издеп келесиң. Бул феноменда манасчы феномен болду, боло албады ал адан. Манас бул феномен Саякбайлык деңгээлге кетиш керек. Андан да өтүш керек да, андан да кыйкырып айткан манасчылар чыкса, чыгат да, могу эл берет да. Бул эле ошолор төрөп келген ошолондой урлар төрөбү. Жана тартип болгош керек да, Манасты жайылтышыбыз керек. Манас эң чокубуз болуш керек да. Это бул кол жетпеген нерсе болуш керек да. Биздин улуу мүдөбүз болуш керек. Ошо төрөлгөндө эле ошону мактап өтүшүбүз керек да, өлгөнчө. Ушундай болуш керек. Мусулмандар Мухаммедин эметишет го. Мында мен да мусулман Мухаммед. Бирок биз үчүн кыргыз катары Манас мындан өткөн бийик жок болуш керек. Тора Инжилди жана 11 класстан 11 класска чейин билип бүтүш керек. Бизде болсо Манасчыларга министрдин айлыгын, дипломаттын кол тийбесин, президенттин мартабасын бериш керек. Каерде болбосо Манасты төрдө отуруш керек. Төрдө отуруш керек. Жашка карабаш керек. Сен айтасың. Жок, мени кабыл алалы деп мына эфирди которсаң, сен улам эле жулуп кетет экенсиң. Эфирден пайдаланып, бүгүн болуп атыр деп передача угуп аткандыр да, бирөө жарым. Анан жалпы кыргыздар бири-бириңерге жеткиз келет. Бириң, экиге, үчүң, төрткө. Ушул жерде ушундай бир жыйын болду, ушундай жакшы кишилер чогулду. Манас жөнүндө сөз башталды окшойт. Ырыскелди Момунбек өзү келиптир дегиле да, чын. Ошондо карашат. Маданият министрлигинин өкүлүнө да. Жалпы Жогоруда айттыңыздар, бир эле штат бар, ушу Манас же маданият тармагын гана караган депчи. Быйыл эпостор фестивалын өткөрдүңүздөр маданият министрлиги. Менимче кээде кеп штатта деле эмес да. Эпостор фестивалы өттү. Эмне үчүн ал жерге боз үйчүлөрдүн сынагы кошулуп кетти да, мен түшүнбөйм. Эпостор фестивалы 2 жылда бир өткөн. Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүүсүндө башталган болчу. 2 жылда бир жолу өтөт. Анан бирок быйылкысы эпостор фестивали деп коюп, боз үйчүлөрдүн фестивали жана башкалардын баары кошулуп кетти. Боз үйчүлөрдүн сынагы, боз үйүбүз өзүнчө бир керемет, ал өзүнчө нерсе. Өзүнчө түш керек. Эмне үчүн манасчылар жана Манас эпосу даңкталчу жерде, манасчылар 40ка тизилип отуруп Манас айтчу жерде быйылкыда макул дастанчыларды кошсун. Бирок алдыда манасчылар туруш керек. Жаш балдардын сынагын өткөрүп койду. Балким биз Улуу Муунду ошол күнү көргүбүз келди да. Улуу Муун отуруп күндөп Манас айтып, же ошол жерде мисалы сааттап Манас айтса жарашат беле? Бир жолу, 2 жылда бир жолу эпостор фестивалын татыктуу дүйнөдөн элди, тияктан да Кайчыны чакырып, бияктан да Олонхон чакырып атып, эмне үчүн өзүбүздүн бүгүнкү күндөгү болуп толуп турган манасчыларды уга албайбыз? Бул бир, же сахнадан көрө албайбыз? 2. Анан дагы бир маселе, буга чейинки 2 жыл мурункуда дагы бир белгилүү бир чет өлкөлүк музыкантты чакырып коюшканда, маданият министрликтин бул, мен ойлойм бул бир алишемдиги депчи, ушундай эмнеге качанга чейин эле ушундай боло бериш керек да? Манаска Манастай мамиле болуш керек деген кеп да. Сөз берип койсоңор эчким. Эми калыс сөзүмдү айтайын, бул жерде Манасты түшүнбөгөндүктөн биринчиден ошол Манастын Ошондо сиздин кесиптештер түшүнбөй атабы, сиздин министрликтегилер түшүнбөй атабы, ким түшүнбөй атат? Жок, бул министрликте эле эмес, бул Анда ким түшүнбөй атат? Силер уюштуруп атасыңар, ким түшүнбөй атат? Министрликте толук түшүндүрүп берейинчи. Бул негизи эле кандай десем, ошол аткарып жаткан кишилердин түшүнүгү жоктугунан Манас эпосун түшүнбөгөндүктөн. Экинчиден жанагы кыргыз боз үйлөрүнүн ошо сынагын уюштуруп атат дейсиздер.
балким ошо бул Манаска жабышып чыгайын деп атса керек. ошо билбестиктен немеге келип чыгып атат да бул программаны толтуруш керек. Эмнеге толтуруш керек? Мисалы замбирди же талантованы апарып айттырса бирөөлө бир күн кечке айтат. Толуп калбайбы? Чынында билбестиктен Анда билбеген кишиге тапшырбаш керек да силер. Силерде да кептин бар. Мамлекеттин, мисалы силер ушул манасчылардын же болбосо кийинки өсүп келаткан муундун убактысын же бир ушул өмүрүн арнаган нерсесин силер уурдап атасыздар да, мындай айткандачы. Кесепет тийип атат да. Ар бир адам өзүнүн аберине камчы чаап, ишин так аткарыш керек деп ойлойм да. Себеби ошондой дүйнөгө даңазалап атып, макул Манас дүйнөлүк эпос айтуучулардын күнү деп атат. Анан жаңыдан манас дүйнөсүнө башпагы аралашып, манасчы болобу, болбойбу ошол балдарды манас айттырып дүйнө жүзүнө көрсөтүп атасыңар. Чыныгы айтып жүргөн өмүрүн арнап келаткан манасчы болуп такшалып калган манасчылар катышпайлы да. Бул дүйнө жүзүнө манасты көрсөтүш, манасчыны көрсөтүш керек да. Саякбай жок, баары эле Саякбай болгон жери жок. Саякбай өтүп кетти, бирок Саякбайдын ордун алып жүргөндөрдү көрсөтүш керек да. Ошол бала 10 жылдан кийин манасчы болобу, болбойбу, аны бир Кудай билет. Кудайда Маданият министрлигичи силер жок дегенде оногу мыйзамдын аткарыш манас эпосунун үчилтигин муунда муунга өтүшү жана өнүгүшү айтуучулар, манасчылар аркылуу жүзөгө ашырылат дейт. Бул манас эпосунун биринчи беренесинде жүр да, бул мыйзам. Ушул мыйзамды аткаруу алкагында силер сунуш киргизип, мына 40 манасчыга каражат караштырып бере албаган анан силер эмнени айтып атасыңар? Маселе филармония бар. Филармонияда канча деген адам бар. Ошол жерде эл шайыр эстебизде бар деп. Жок. Биз ал боюнча да Жок Филармонияда дегенде бир эле штат бар манас. штатты киргизип коюп буштарга стипендия болбосо дагы 5 000 сомдон, 10 000 сомдон болбосо дагы 5 000 сомдон стипендия эмес, айлык кылып болсо болот болчу да. Бул жерде баардык эле нерсе биз баардыгына жардам берели дейбиз, бирок бүт нерсе бюджетке барып Бир нерсе, мынакей, филармонияда бир нече акын бар, төкмө акын бар, бир нече ырчы бар, элдик ырчы. Ошолордун баардыгы ставкада штатта отурат, макул силер такыр бир штат, жаңы штат киргизбей эле койгула. Себеби ал кыйын экен, ал азап экен, анын бюджет жок экен, кыска экен тигиби дейсиңер. Ошолордон кыскарткыла дагы 2-3 манасчынын штатын киргизгиле. Таланталаба, ал боюнча биз иликтегенбиз. Көрсө, улуттук филармонияда бир нече жыл мурун, 20 жыл мурун, балким 30 жыл мурун же 10 жыл мурун манасчыга деген бир нече штат бар экен, 5-6 штат экен. Анын баары кайсы бир штат опера ырчысына оодарылыктыр, кайсы бир штат ырчыга оодарылыктыр. Ошентип барып эле манасчынын штаты кыскарып отуруп, бүгүнкү күнү филармонияда кайсы манасчы официалдуу иштейт? Мына ушуну айтыңыздарчы. Замир мырза Супарада манас айтат, биз билебиз, келген чет элдиктерге манасыбызды даңазалап, мына өзү өз жолу менен мамлекет деп эле карап отурбай, мына сиздердин кылып аткан иштериңиздерди билебиз. Сиз официалдуу ушуга чейин кайсы бир мамлекеттик мекемеде иштедиңиз беле? Сизге чакыруу болду беле мисалы? Мындай да, азыр Супарада атап кетпедиңизби? Бир нерсе эске түшөт кээдечи. Атамбаевдин Алмазбек Шашеновичтин үйүнө барып манас айтып койсо, талантабана элдин баары бийлик төбөлдөрүнө чейин сынгалды да. Мен ошондой эле бир хандын тактысында болгон так жасап берип, ошо Супар этно комплекс манасың ушул жерге айт, кыргыздар уксун деп, элдер уксун деп бир адам барбайт да. Мен реклама кылам, келгиле дейм, манас уккула дейм. Бул манаска болгон мамиле мындай бир саясий багытта жүрүп атат да. Ал жерде өкмөттөн барбаса дагы карапайым эл келип угат, ошол чет элдиктер келип угат. 3000ге жакын адам менен бир жылда 100 күн жолугат экен. Маңдай теске олтуруп 3000ден ашык адам менен сүйлөшөт экен манас темасында. Ал эми 100 күндөн башка күндөрү ушу турмуш чындыгы мектепке чакырат, университетке чакырат, башка окуу жайларга чакырат. Жанагы медициналык тез жардамда эле чуулда уруп барып ошол жерге барып манасыбызды айтып берип, түшүндүрүп берип, бир күн тыным жок. Үйдөгү иштердин баары сыртта калат. Ошол пожарный службада, өрт өчүргүч службада эле жүгүрөбүз да мекемелерде. Бирок ошолордун баары мамлекеттен айлык алат да. Медициналык тез жардамы дагы, өрт өчүргүчү да. А манасчылар коом менен иштешип атат. Коом менен тыгыз байланышта болуп атат. Бир күн тыным жок жүрүп атабыз. Эч кимге колко кылбайбыз, бирок бул биздин милдетибиз турмуштагы.
коомдогу. Жок, мамлекеттин да милдети болуш керек да. Бирок мамлекет тарабынан чакырган жок. Жоголуп бараткан Жумуш. аздык деп карап мамлекеттик көңүл коюш керек. Сизге чакыруу болду беле мамлекеттик кайсы бир мекеме Эми мамлекеттик жумуштарда мен иштедим, бирок манасчы катары эмес, штаттар андай жок да өзүңүздөр айткандай. Мен журналист деген, редактор деген штатта 10 жылдан ашык телевидениеда манасчы теледолбоор деген программа менен ушу манасты даңгазалап иштедим. Манасчы катары эмес. Манасчы катары эмес, сиге журналист деген штат бөлөк, ишин бөлөк. Формат кичине тарыраак болуп атат да Кудай калса бат жолугушабы. Бул айтып берсе түгөн болгон чоң жомоктор. Эми ушундук. Ана ушунун баарын айтып берейин, көп нерсе айтып бергим келет. Мен ойлоп атканмын, бир эки эле кишибиз го деген. Эртең менен кыргыз момунтуп ойгонуп го деген манаспын депчи. Чоң жакшы маалымат берели деген бирок көрөт да тематический Чоң болуп жомок атат да. кичирейип баратат да. Ошондой айтам. Кичирейип бараткан Ошондуктан ким сактайт? Ошондуктан баары эле жоопкерчиликтер дагы экен да мен баягы мамлекет элдин ичинде жүргөндөн кийин мамлекеттик кызмат иштегенден кайрылам. Бул манас деген биздин улуттук ар намусубуз болуш керек. Мына Ырысбек жанымда да Кудай ырыс келди. Манасчылар Кеттеп баратат да. чоңлап. Мен сунушумду киргизейин да. Эгер чыныгы мамлекет тарабынан манаска мамлекеттик деңгээлде мамиле жасалбаса, биз деле карап турбашыбыз керек. Биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Келгиле бир кое турсаңыз Рустамбек. Чоң акция жасайды. Бул митинг болобу, ошону уюштуруп башында бардыгыбыз туралы. Манасты коргоо боюнча, манасты жайылтуу, таңазалоо боюнча деп туруп бир чоң митинг уюштурат, анан көрөлү. Манастын урпактары ушу манаска канча келет экен. Биз буну чоң саясий иш-чара кылалы. Чын-чынына келгенде о мыйзамды ишке ашыргандан кийин, мыйзамды түзгөндөн кийин өкмөт дирекция түзүш керек болчу. Манасты да дирекция түзүп, анан ошо дирекциянын бюджетин бекитип берип, ошол дирекцияда анан ошол дирекция көзөмөлдөш керек. Мыйзамды чыгарып туруп, анан Маданият министрлиги кыргыз патентчилер көзөмөлдөгөндө болбойт. Маселен, Кыргыз Республикасынын өкмөтү уруксат берет терминдерди пайдаланганга. А Кыргыз Республикасынын өкмөтү уруксат албай туруп эле аракка өзү ат коюп атпайбы? Манастын атын койбогула деп. Бизде мисалы аэропортубуз бар, кинотеатрыбыз бар, дагы башка көчөбүз бар. Эми ушу Манастын көчөсү, Манастын көчөсүнүн өзү чолок болуп атпайбы? Жарымысы Чыңгыз, жарым Манас чолок болгон эмес да. Манас болгон мамилебиз, аң сезимибиз чолок болуп атпайбы? Сиз туура айттыңыз, мамилебиз болбой атат депчи, ошо ар бирибиз өзүбүздөн да башташыбыз керек, мамлекет деп эле карап отура бербейчи. Анан бизде өзү Манас угу маданияты да жок болуп атпайбы? Биз ошол манасчылар айтып аткан манасты түшүнө алабызбы? Майдаланып кеттик да, уга албайбыз. Мисалы канча барабыз, балким съемка менен барабызбы же укканы барабызбы? Кирет 5 мүнөткө жакын отурат, телефон чукуйт, анан эле тыбырчылап чыга баштайт да. Балким биз съемка кылып аткан болобуз же угуп аткан болобуз. Уга албайбыз. Жөн гана мындай кабар алып эле маалымат иретинде гана карап гана чыгат да көпчүлүгүчү. Мисалы ошондо ар бири өзүбүздөн баштайлы деп атабыз. Сиз ушу Манас укканы барасызбы? Канча саат угаласыз Манас? Канча мүнөт балким? Мен бир өбөлү барам. Маселен, Манас колгон мамилесинде мен былтыр 50 жылдык тоюмду бердим да. Анан протоколду өзүм түздүм. Биринчи Манастан баштагыла дедим. Жанагы атын дедим. Мен барган несі болуш керек. Манасты мындай залга эл отурганда эле капкара кылып свет өчүргүлө дагы анан жана барабан уруп Манастан баштаттык. 15 мүнөт Манас угузуп туруп, анан тойду ачтым. Анан бизде өкмөттүк иш-чараларда акындар менен төкмө акындар же болбосо жанагы опера ырчылар менен ачып атпайбы? Бул болбойт да. Биз эмне үчүн Манас орденин эң жогорку даражадагы мамлекеттик орден деп айтабыз. Манасты эң аягында айтып коебуз. Жок, кандай гана иш-чара болбосун, гимнден дагы биздин мамлекет гимнден дагы Манас жогортуш керек. Манас жогортуш керек. Мына ошондо свет, ошондо турат. Биздин керек болсо. Мына ошондо Манаска болгон мамиле башталып атпайбы? Мисалы, кыргыз эл баатыры дейбиз, бирок Акшумкар белгисин беребиз. Эмне үчүн баатыр дегенде биз баатыр десе эле башка баатырды элестетпейбиз, Манасты элестетебиз. Ошол сыяктуу ушунун баарынан түп тамырынан бери балким өзгөрүү болуш керек. Кандай дейсиз? Ошондой болот, мындай да. Ар нерсенин бир өзүнүн учуру болот. Мамилени Манастай кылыш керек да, Манаскачы. Ооба, Манастай мамиле кылышыбыз керек. Мындай түшүнүш керекпиз да. Мисалы үчүн кечээ эле тарыхый сахнага чыккан өзбектер исламдан нары кете албайт, анткени наркы тарыхы жок. А биздин Манасыбызда ал муздактан берки тарых сакталып,
Манас биздин энциклопедиябыз, Манас биздин бир өзгөчө архивибиз, тарыхы болуп атпайбы? Ошонун өзүндө эле кандай көп маани жатат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө Манаска болгон мамилени түп тамырынан бери өзгөртүш керек. Мынакей мен азыр манасчыларды угуп отурдум. Өзүм дагы айттым, мамлекетибизге бизге Манас чынында кереги жок экен, Манас изилдөөчүнүн да кереги жок, Манастын өзүнүн да кереги жок болуп атпайбы? Бирок биз ЮНЕСКОдон ушундай ЮНЕСКОдо кабыл алынган деп мактанып кооз сөздөрдү сүйлөсөк абдан мындай жакшы угулат да. Бирок чындап жашоого келгенде андай болбой атат. Анан муну жоопкерчилик бирөөнө тагылыш керек да. Мисалы эл өкүлдөр мыйзамды чыгаргандан кийинчи жоопкерчиликтүү мисалы ошо жоопкерчиликтүү Маданият министрлиги албайт экен. Биз буга чейин да чакырып атканда өкмөт жооп берет дейт. Өкмөткө чалсак Маданият министрлиги. Муну оңдоп туруп анан бирөөгө жоопкерчиликти бериш керек белек. Дирекция түзүп, дирекцияга бир жылдык бюджет менен бекитип койсоң, ошо Манастан аянба калайык деп эч кимдер аябай айтпаш керек. Ошо башканы бюджетин бекитпесең да депутаттар келип айтат, биринчи Манастыкын ордуна коюп кой. 100 миллион сом бюджетин бекитип кой, калгандарын десек. Дирекция түзүп, анан ошо дирекциянын уставы болуш керек. Анан ошо көзөмөлдөш керек. Биз Манаска Манастай мамиле эмес, биз Манаска АВК көбүч урпактардай мамиле кылып атабыздан кийин Манаста буран чакырып атпайбыз. Жана дирекция түзүп алып туруп Манастан аянба калайык дегенде кудайчыдай кылып эле мамиле болуп калып атпайбы? Эмне үчүн башкаларга марафон менен Манасты башка кылдырба. Дирекциянын бюджетин бекитип бериш керек. Ошол мына манасчылар бар, ошол жактан стипендия алыш керек. Анан Манас күнүн өткөрүш керек. Жана китептердин бардыгын пробация кылып ушулар жасаш керек. Окуу куралдар, жогорку окуу жайларда ушулар сабак бериш керек. Манас академиясын жаш керек. Даңазалоо кылыш керек. Академия түзүлдү. Академияга Чыңгыз Айтматовдун академиясын кошуп койду. Бул кандай? Бул мисалы Улуттук илимдер академиясында Чыңгыз Айтматов атты институт бар. Мына бул киши иштеп кеткен Арабаев институтунда дагы институт бар болчу. Манас дирекциясы ошол жерде болчу. Макамы болгон менен эчтекеси жок болчу. Ошол жерде азыр Маанисиз адистер иштеп атабы? Иштеген жок да адистер. Мына мен деле барып келдим да бүгүнчү. Ошол жерге академияга. Академияга 10 миллион сом бөлүптүр. Топчок Тургунаев өзү менен жолуктум. 3 миллион сом мебелге тендер жарыяладым дейт. 3 миллион сом курулушка тендер жарыяладым дейт. Кирип көрдүм. Алар азыр Манаска эмес, Чыңгызга да эмес. Алар азыр биринчи өздөрүнүн жанагы макамын алгандан кийин айлы дагы бул өкмөттүн токтом чыккан айлы штаттары неме кылып атыптыр. Чечилмептир. Мына ошентип указын чыкканы качан, өкмөт токтом чыккан, бирок бир тыйын акча бөлүнгөн жок, штаттар бекиткен жок, отурушат. Өздөрү үйүнүн столдордо келип алып туруп. Мына мамиле. Ал эми министрлигинин өлүгү демек анда? Жок. Өкмөт эгер чынында эле ошондой академия түзгөн болсо, анын уставын кылып, анын штатын бириктирип, анын кызматын аныктап, тактап, аларды аткара турган милдеттерин баарын жөнгө салып койсо болот болчу да. Жок, бул керек деди, чыгарып берди, бирок АВК көбөчтө мамиле жасап атабыз да. Тилекке каршы ушу бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калды. Бул Манас боюнча айта берсек, Арман көп. Арман көп болуп атат. Манаска байланыштуу дагы көптөгөн суроолор бар эле, чечилбеген маселелер көп болуп атат. Манас деп кино тартылат деп, же болбосо мультфильмдер чыгып атат, мындай сапаты, же болбосо туура келеби? Ошол боюнча дагы кийинки көрсөтүүлөрүбүздө дагы жолугабыз. Бүгүнкү түз эфир соңуна келип калды. Эми чын-чынына келгенде Манастай мамиле кылыш керек деп атабыз да эртеден беричи. Бирок ошону сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө аткарсак жакшы болмок да. Анткени минтип отурса, Манастын эртеңки абалы кандай болот? Буга чейин биз чындап эле Манаста уран чакырып, бирдөөнүн үстүндө биригип өлгөн жаныбыз тирилип, кайсы убакта болбосун Кангайга барабызбы, Баранга барабызбы, андан аркысына барабызбы, Манас деп уран чакырганбыз. Өзүбүз тиригип, биригип келдик да. Бирок азыркы кезде негедир ушул өзүбүз кыргыздар эле башка келип бир нерсе кылган жок. Манасты өзүбүз кордой баштадык. Керек болсо мен оюм бар болчу да. Кээде ошо бир кыялдарга жетирип кетесиң да, ошо мамлекетти биз улутубуз кыргыз, аны эч ким тарта албайт. Бирок мамлекеттин атын Манас деп койсок болот беле. Керек болсо ушул борбор шаарыбызды деле Бишкекте Манас деп туруп айтып койсок, макамын берип койсок жакшы болот беле деген ой келет да. Эгер биз баштайт турган болсок анда башташыбыз керек. Туура айтасыз. Бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калды. Рахмат студияга келгениңиздерге. Демек бүгүнкү көрсөтүүдөн жыйынтык чыгарсак, мына ушул мыйзам чала экен, аткарылбай атыптыр. Демек ушу сиздер
сиздер дагы салым кошот деген үмүттөбүз. Бул мыйзам кайрадан каралып чыгып дагы күчүнө кирер күнүн күтөбүз. Анткени эл өкүлдөрү эл тарабынан шайланып келгенден кийин Манаска ушундай мамиле кылса болбойт го дейм. Себеби жапа тырмак жабыла көтөргөн жүк жеңилдейт. Жалпыбыз Манаста уран чакырып, Манас атабызды таңктайлы, барктайлы. Сиздерге ушу жерге келип аңгеме дүкөн куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Бар болуңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Кайрадан эртеңки түз эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Манас атабыздын касиети колдоп бар болуңуздар.